Көкжар айылында тұрабыз мына. Бұл жақта ешқандай знак жоқ. Ассалаумалейкум, Көкжар айылында тұрабыз. Бұл машина пикап машинасын астындағы ходовой дөңгелектермен қоса жұлынып кетті. Себеп дегенде бұл жақта ешқандай мына лежачий полицейскийді қойып қойышқан. Бирок ешқандай краскалаған емес, разметка, линия деген жоқ. Бұл жақта алдыда ушундай лежачий бар деген знак жоқ. Андан мурун 50 метр мурундағы знак болуш керек. Лежачий турган болса 50-100 метр мурун 40 деген белгиде коюлат. Бирок ал жок үчүн мына бул жарандын машинасы талкаланды. Азыр таш издеп машинасынын аркасына коюп аткан учуру. Мына көрүнөрбү? Рагла. Көрүнөрбү? Рычагы жулуп кеткен. Дөңгөлөгүнөн кошо. Мына ушул жаран машинасы менен келатканда көрдүңөр, лежачий полицейский турат, бирок бул жагын көрө атпай. Бир дагы лежачий полицейский деген, жана 40 деген, жылдамдыкты азайт деген эч кандай знак жок. Бул айылдын ичи 60 менен жүрсө болот, бирок 60 менен келгенде дагы ушундай лежачий менен дөңгөлөк кагышканда караңгыда эчтеке жок. Сөзсүз түрдө ходовой бузулат, а бул байкенин ходовой жулуп кеткен. Мына азыркы видеоду тарткандан кийин эле бир 200 метр өткөндөн кийин дагы бир машина лежачийге талкаланып дөңгөлөгүн жасатып аткан учур экен. Экөө бир моментте бирөө ар жакта турат пикап. Могу знакты карагыла. Бул дагы доско туура келбеген знак. Андан кийин бир канча метр жүргөндөн кийин 20-25 метрден кийин бул жакта момундай лежачий башталат, бирок бул жакта эч кандай знак аттуу нерсе жок. Ушунун түбүндө дагы лежачийдин өзүн карагыла. Эч кандай чийиндери, сызыктар жок. Эчтеке көрүнбөйт. Бул машинанын айдоочусу мына машинасын жасап отурат. Айдоочу сиз байке? Салам алейкум. Салам алейкум. Машинаңыз эмне болуп? Лежачийди көрбөй калдыңызбы же? Бул жактан келет. Бул деле байкалган жок. Өткөндөн кийин эле картып деди. Түшүп карасам уже дөңгөлөк кыйшайып калыптыр. Азыр эми эвакуаторго жүктөйсүзбү? Ошого чакырып жүктөп атат. Мээңиздер көрдүңүздөр мына ушул жол оңдоочулардын жолдун ушул чийимдерин, знактарын туура коюп койсо эле элдер жабыркабайт эле, бирок ошолордун айынан монтип жарандар мына. Жаңы эле биздин жаныбыздан дагы бир машина. Мына азыр көрүп, анада келаткан да. Андан кийин сени көрүп атпайбы? Карагыла мына бир 300 метр жердин ичинен эки машинаны мен азыр байкап атам. Мен байкабагандар, көрбөй калгандар да канча. Бул нерсеге негизи ушул жол оңдоочулар негизи бул Минтрансқа карайт. Ошо Минтрансты сиз сотко берсеңиз, Минтранстын өзүнө алар сиздин машинаңызды толук оңдоп, акчасын кайтарып бериш керек. Бул жаңы эле 3000 дейт. Иә. Жеткиргенде 3000 дейт. Азыр эми 3000 сом. Ошонун баарын чектерин сактап коюңуз, байкеден алыпчы. Ошону кайра соттун негизинде утуп алсаңыз толук мүмкүн. Айлаңыздар, Минтрансқа кайрылып кетербиз. Ушундай нерселерди жоготсоңуздар, элдерди кыйнабай. Бул Көкжар айылы, бул жактан Ала Тоо айылынан келаткан жагында.